2017 жылдын 15 октябрында Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо өттү деп табылсын. 3. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борборлук комиссиясынын 30 октябрындагы протоколуна ылайык Кыргыз Республикасынын президентин шайлоонун натыйжалары аныкталсын. Добуштардын 54,22%, башкача айтканда шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан ашыгын алган Жээнбек Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын шайланган президенти деп эсептелсин. БШК төрайымы шайлоонун жалпы жыйынтыгын жарыялап кыргызстандыктарды жаңы президенти болушу менен куттуктап жиберди. Бүгүндөн тарта БШКнын жаңы шайланган президенттин инаугурациясына камылга көрүүсүнө жол ачылды. Жээнбековдун инаугурациясы ноябрдын аягында өтүшү мүмкүн. Бирок так күнү парламент жана өкмөт менен кеңешкенден кийин белгилүү болот. Мыйзам боюнча жалпы жыйынтык расмий массалык маалымат каражаттарынан чыккандан кийин 30 күндүн ичинде өтүш керек. 30 күндөн кем эмес. 30 күндөн ашык эмес. Ошондо 30 ноябрга чейин инаугурация өтүш керек. Конституция боюнча азыркы иштеп жаткан президенттин мөөнөтү 6 жылдык мөөнөт. 6 жылдык мөөнөтүн күн менен санаганда 1 декабрь чыккан. Бирок мыйзам боюнча жаңы президент инаугурация болгондон баштап өзүнүн ыйгарым укуктарына ээ болот. Ошондуктан качан шайланган президент инаугурация болгондон баштап иштеп жаткан президенттин иши бүтөт. Анткени менен БШКнын расмий жыйынтыкты чыгарып салганы айрымдарга түшүнүксүз болуп калды. Себеби сот иштери бүтпөй жатып, жыйынтык чыгаруу мыйзамга каршы келет дешет алар. Экинчи маселе инаугурацияга кетчү чыгымдар. БШК чыгымдар тууралуу билишпесин, ал мамлекеттик казынадан бөлүнөрүн айтат. Бул инаугурацияда Кыргыз Республикасынын президентине көөлүгү берилет. Борборлук шайлоо комиссиясынын жыйынында көөлүктүн форматы бекитилет. Борборлук шайлоо комиссия тарабынан кылынат. Андан сырткары ушу өкмөт менен биргелешип штандарт президенттикке Кыргыз Республикасынын төш белгиси дагы. Президенттердин ант берүү салтанаты үчүн мамлекеттик казынадан аеосуз суммалар сарпталат. Сөзсүз түрдө штандарт тагынуу салтка айланган. Алтындан жасалып, бриллианттар менен шөкөттөлүп, президенттин аты, фамилиясы күмүш тээк менен жазылган штандарттарга оңбогондой каражат кетет. Бирок алар тендерсиз өтүп, ачыкка чыкпайт. Ал эми ошол кымбатка турган штандарттар кийин кайда калаарын эч ким билбейт. Бул эми мамлекеттик сатып алгандан чынын айтканда эми бул эми тендерге да негизи коюлуш керек, коюлбаш керек, бул деле маселе жаратат да. Тендерге коюлбай өтөт, э? Буга чейин эми тендерге чыкпагандан кийин демек менимче аны коюлбай эле салат го дейм. Болбосо мамлекет сатып алгандан кийин мыйзамга ылайык баардык сөйлөсө баардыгын тендер аркылуу өткөрүш керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө мен кандай бир деңгээлде мамлекеттик органдардын мындай тендер жараганын көргөн жокмун. Ошол себептен бул деле баягы жабылып ойдон калат окшойт да. Мурдагы президенттер Курманбек Бакиевдин ант берүүсү Борбордук аянтта, Роза Отунбаеваныкы жана Алмазбек Атамбаевдики филармонияда өткөн. Инаугурацияга кеткен чыгымдардын суммасы салтанаттын кайда өтөрүнөн жана ага кайсы өлкөлөрдөн коноктор чакырыларына жараша. Бирок чек аранын айынан элинин оор күндөрдү кечирип жатканын түшүнгөн башчы ыксыз чыгымдарды коротпойт дешип, Жээнбековдун алгачкы эрдиги кандай болор экен деп тургандар арбын.